жакшы болот. Албетте өтө чоң тойлор берилет, улактар берилет, байгеге 9 машина коюлат. Охо дейт. Бул дагы жакшы го, бирок бул анча макул келе бербейт экен. Эмнеге дегенде мени көрүп ал деген менсинүүгө жакын болуп калат экен. Ал эми мен Кудайга шүгүр дүйнөнүн 5-6 чет мамлекетиде болуп келдим. Мана бир байды айтайын, Сабанчи деген бай бар экен. Стамбулда, Турцияда. Өз эсебинен университет куруп коюптур. Эң камбагал бечаранын балдары шондо барып аксыз окуйт экен. Бай болсоң мана мындай кыл. Туурубу? Сабанчыга коюптур. Экинчи бир байды көрүп шонун эмесиде окудум. Жорж Сорос деген. Дүйнөнүн 48 мамлекетиде мектептерге, мына силерде дагы Соростун эмелери болгон болуш керек, мектеп балдар бакчаларыга каражатыны жумшат. Мунун байлыгыны бир өлчөмүн айтам, бир күндүк кирешеси $2 миллион экен. Мына уну бай десе. Туура. Ана немеге бул $2 миллион жетти деп сураса айтып атат. Ол финансист. Onu mактаганан бар, жамандаганан бар. Бизде бир адамзат баласы да шундай нерсе бар. Байды ям көрө албай бир кылда жамандай беребиз. Жакшы жагы болсо ям. Ол айтып атат, мен дейт венгер экен, эң камбагал кедей эдем. Ниет кылат эдем, мен бай болоюн дагы, мендей кедейлерге мен жардам берейин деп ниетти караң. Мен бай болоюн дагы, комшумдан ашып кетейин дептир. Бүтүн айыл мага ооз ачылсын дептир. Мен бай болоюну бөө бечерага жардам берейин деп тамак жесе столовойдон тамагыны төлөшкө пулу жок экен да. Шунчалык жакыр экен. Баян ниетиң жолдошуң дегенде ана Кудай байлыкты бере баштаптыр. Анан тапкан байлыгыны жанагыдай катта менсинүү, показуха, эл көрсүн, кожо көрсүнгө эмес, жакшылыкка жумшаган экен. Авал күнүмдүк кирешеси $1000 экен, кийин $10,000, кийин күнүмдүк кирешеси $2 миллион жетиптир. Мунун сыры эмнеде десе, я занимался благотворительностью дейт. Бул дегени мен соопчулук иш кылдым. Соопчулуктун эң чоң касиети бирди берсең миңди берет экен. Мына бул маселе. 4-чү фактор азыр базар экономикасыга өткөнбүз. Базар экономикасы деген булар har ким өзү жөнүндө кам көрүү. Мунун жакшы жагы өтө көп экен, бирок терс жагы эптеп байлык тауып, күн көрсөтүү, күн өткөзүү деп туруп, баягы адамгерчилик, мээр, акыбет, иман, инсап дегенден алыстап, пул тапсаң эсап деген нерсе экен базар экономикасы. Мына ушу 4-өө, 5-өө бүгүнгү жаштарыбызды анча кыйнап койду. Балдардын башы маң болуп калды. Балдар эмес, катталардын да башы маң. Неме кылайын? Бай болоюнбу? Баламды багайынбы? Коңшум менен жарышайынбы? Lexus үчүн максыбага мана ушундай бир суроодун алдында балдар өзү менен өзү болуп калды. Энелер өзү менен өзү. Аны энди чарчап кеттиңиздер окшойт. Азыр бир тренинг кылабыз. Өзү шумкарды, бүркүттү көргөнсүздөр да, көрмөктүү, жакшы билесиздер. Шумкар ар бир сиздердин уул кызыңыздар шумкар, бүркүт. Алар учуш үчүн 2 канаты керек. Ал 2 канат, бир канаты мектеп мугалимдер мана менин жанымда отурат, алаңыздарда отурат. Оң колуңуздарды көтөрүңүздөр. Мана шу мектеп, сиздер шумкарсыздар. Аны энди көтөрүп тура бергиле. Бул учуш үчүн 2 канат керек го. Бир канат мектеп мугалим болсо, экинчи канат эне ата экен. Экөөнү көтөр. Аны энди учуп көргүлө эле, бир ам жарышат. Жөн эле зал толкун болуп жатат. Плавает. Мына. А бизде кандай болуп атат? Бир канат түтөп кетти, тарбиялайын деп. Мана шу бир канат менен учуп. Экинчи канатты ташаңыздар. Бир канатты көтөрүңүздөр. Экинчи канат каяка кетти дегенде базарга кеткен. Россияда жүрөт. Россияга кетпегени базында отурушта, жөрелер менен, айылда куда келген, аяш келген, базар менен, чорный касса,
Ana şu oğa vak ketip atat dagın. Ooo külüyoruz. Azlanmaz. Dağı arasında aytıp koyuyoruz ki bu hazırkı ballarda iman yok, meyrim yok, tertip sende yok, bu balalar olsun. Bunu yok. Alemi men bazarga tirikçilikке ketken adamды ayıptabаймын aydan ayınlar. Toba kıldım. Barış gerek. Bирок evi menen, çegi menen. Hiç bolsa bazardan kelgенден кийин кечкурун чайды içip al. Balam, kel dnevnигиңди алып келчи. Сочиненияң, дептериңди алып кел, бааңды көрөйүнчү. Нечте алыпсың? Kitep bir үнүңдү чыгарып окучу дегиле эле 11 класстын баласы 3 класстай 10 толоп окуйт. 11 класс минутасыга 250 söz окуш керек. Биздин балдар көпчүлүгү 110-120 окуйт. Муну да кийин көрсөтүп берет. Энди энелер базарга барбаганы бар, үйдө отурганы дагы бар. Алар неме кылат дегенде мана. Азыр социологдор айтып атат, телефон менен балдарга, кыздарга караганда аял кампирлер көп заниматься ете баштады. Бал